Bunun gözünчө ыйлабай калганбыз, бирок эми түшүнүп калды. Эми өзүбүз жапкан кышкы салаттан үйдө 9 адам отравление болду. Билген эмескенбиз да, биринчи экинчи суткада билбей калып больницага кеч барып калдык. Кызым бул Фатима 13 жашта. Беге ошо айыгып кетсе экен деп эле аракет кылып болгон, аракетибизди жумшап эле. Бул аябай сонунда ушинтип реакция берип калганчы, ошо тындырбай эле ушинтип эле кол бутун кыймылдап турабызбы. Нарыга отуруп жаткырабыз, бериге отуруп жаткырабыз. Эшикке алып чыгабыз көтөрүп. Саламатсыздар, урматтуу Борбор телеканалынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Биз азыр биринчи балдар хосписинде турабыз. Бияка келүүбүздүн себеби да бар. Анткени былтыр февраль айында бир үй бүлө салаттан ууланып, анын кесепетинен Фатима аттуу кичинекей кыз жабыркап калган. Азыркы учурда жардамга муктаж болгондуктан бизге анын апасы кайрылган. Ал эми чоо жайын кененирээк билүү үчүн биз апасынан дагы сурайбыз. Февраль айында эми өзүбүз жапкан кышкы салаттан үйдө 9 адам отравление болду. Билген эмескенбиз да, биринчи экинчи суткада билбей калып больницага кеч барып калдык. Кызым бул Фатима 13 жашта. Беге Токтогул районунан болобуз биз. Айылдагы эми врачтар, айылдагы медсестралар сразу ошо центрге жөнөтүптүр. Центрге баргычакты Фатима өзүнүн сознаниясын жоготуп койду да. Кислородный голодание болуп, отек головного мозга, башка кетип калыптыр. Биз жок болчук. Атасы экөөбүз Россияда болчук. Ошо центрге Токтогул районуна алып барышыптыр. Сразу эле кабыл алып, первый необходимый помощь көрсөтүптүр. Кызымды кислородный аппарат ЭВЛге салыптыр. Да Кудайга шүгүр ошол жерден дем алып кетиптир. Же болбосо кыйын учур болгон экен, ошо эметип калыптыр да. Канча бир кызым жарым саат болуш керек ошо без сознания жатып, аба жетпей ушинтип калыптыр. Ботулизм ошо тамактан жабыркатат экен да. Анан ошо биз сразу эртеси күн келип калдык. Токтогулда реанимацияда 10 күндөй жаттык. Үчөө тяжелый болду. Бияктан врачтарды чакырышып, экөөнү алып кеттим, мындай жолго жарамдууларын. Мен кызым калып калды, бул аябай тяжелый состоянияда болчу, жолдо келе албайт болчу да. Анан ошо 10 күнүн ичинде арызданып атып, аягы эле арызданып атып, чоңдорго арызданып атып, анан келдик. Инфекционныйда место дайындап берип кабыл алышты. Частный скорый менен келдик. Башында ошо билбедик мынчалыкка болуп кеткенин, мындай оорунун өмүрү көрбөсөк жакшы болот деген үмүт менен ошо инфекционный больницада жакшы кабыл алышты алар. Аябай 3 ай лечение кылып беришти, бирок эми кызым ошо 2 ай бою комада жатты, тяжелый состоянияда. Бирок ошо инфекционный больницанын эмелери, реанимацияда жетекчилери аябай жакшы карап беришти кызымды. Дары дармектери да жогун гана алып аттык. Аябай жакшы жардам көрсөттү. Үчөө тяжелый болчу, экөө үйгө чыгып кетишти. Айыгып жакшы болуп калды. Анан ушу кызым калып калды. Бизди андан кийин жалга которушту. Эне бала жана эне баланы коргоо борборуна. Ал жакта 2 ай жаттык. Ошол жактан кислородный эмеге чыгарып берди. Аякта 2 ай жатып, андан да Кудайга шүгүр чыктык. Врачтар бүт колунан келген жардамын көрсөтүштү, бирок биз колубуздан келгенин кылдык деди да, мындан артык кыла албайбыз деди. Бирок ошол эле учурда кызым эчтеке бир дагы пальчигин кыймылдатчу эмес, полностью парализованный болгон. 5 айда только көзүн ачып баштады. Анан хосписке которду бизди. Хосписке да канчадан бери турасыздар? Хосписке да жөн балдарды которбойт экен. Июлда келдик. Февралдан ошо 5 ай 6 ай жатып, июлда бияка которду. Ошол күндөн тартып азыркыга чейин бияктасыздар, ооба, үйгө чыга албайбыз. Бирок азыр жакшы, Кудайга шүгүр.
ушинтип знак берип калды. Башында вообще нөл болчу. Эми ушу аябай ушундай катуу аракеттин эмесинде ушундай эмеге жетип атабыз. Күйөөм иштейт, тапкан акчасы ушу даже расход, дарыларыбызга жетпейт. Ошого берди хоспистен үйгө кете албай атабыз да. Хоспис аябай ушул жактан активный жардам көрсөтөт. Ушу питанияларды берет, подгузник колдонобуз тынбай. Эме болсо дары-дармектерин берет. Биякта массаж. Ушуну Россиядан койдуруп келдик, гастростома деп келип экен. Ушу через гастростома аркылуу тамактанат. Тамак, суу баарын. Азыр кичине сөзгө түшүнүп калды. Аябай сону бизди да кубантып, ого тер эметип сүйүнүп калдык. Көбүнчө ошо мындайда, жаманке мындайды башка салбасын. Мындайды ата-эне аябай мындай. Жашообузга нааразы болуп беребиз го. Кенден көрүүчү мисалы үчүн тамактын жакшысын алып берсек да иче албай турса жаман экен да. Андан көрө айылда каткандан жеп суу ичсек да бакыт деген ошол экен. Элдерге ошо атайын кайрылып чыктык ошо. Мындай эмеде жаман экен да, ооруда, мисалы үчүн өзүмө нан сураган жокмун. Мындай ооруда жаман экен, ошо ооруга сыноо жок дейт. Ошо бүткүл кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Ушу жардам сурап кайрылып атабыз. Бул эле реабилитация эмес, дагы да реабилитацияларга барышыбыз керек. Бизде ошо жылыш бар. Эң сүйүнүчтүүсү жылыш бар. Биз өзүбүз мындай эчтекебиз жок. Сатып аты ел десек. Аз камсыз болгон үй бүлөдөбүз ошо. Күйөөм иштөлөт, ошо дары-дармегим ал жагына жетет, Кудайга шүгүр. Анан мындай сыртка больницаларга чыга албай калып атабыз.